Бүгін Ош мамлекеттик университети өлкөбүздөгү жогорку билим берүүнүн лидерлерин бир катарында өзүнүн даңктуу юбилейин белгилеп атат. Бул Ош мамлекеттик университетинин түзүлгөндүгүнүн 80 жылдык юбилейи. Бүгүн онлайн режиминде ушул салтанаттуу конференция болду. Ош мамлекеттик университетине арналган, анын басып өткөн жолуна, элге сиңирген эмгегине арналган бир жакшы конференция болду. Ушул конференцияда Кыргызстандагы жогорку билим берүүнүн көйгөйлөрү, проблемалары, перспективалары дагы талкууланды. Себеби бүгүн өзгөчө мына коронавирустан кийин жалпы биздин билим берүүнүн мазмунун өзгөртө турган билим берүүдөгү чоң реформалар күтүлүп атат. Себеби биз билим берүүнүн жалпы философиясын жаңы нукта, жаңы деңгээлге көтөрүшүбүз керек. Бүгүн ошол конференцияда ушул багытта сөздөр болду. Ош университети 1939 жылы Ош мугалимдер институту катарында, 1951 жылы Ош мамлекеттик педагогикалык институту катарында, 1991 жылы Ош мамлекеттик университети катарында, ушул 80 жыл аралыгында Ош мамлекеттик университети элибизге, журтубузга өзүнүн ак кызматын арнап, мыкты адистерди, жакшы инсандарды тарбиялап келди. Ошон үчүн мен Ош мамлекеттик университетинин жалпы жамаатын, окутуучулук, профессордук курамды, ошондой эле студент достордун баардыгын бүгүнкү мааракеси менен куттуктагым келет. Майрамыңыздар кут болсун. Дайыма Ош мамлекеттик университетинин желеги желбирей берсин, зобулосу бийик болсун. Кыргыз элине кызмат кылган университеттерден болушун каалаймын. Ал эми бүгүн ушул Ош мамлекеттик университеттеринин таланттарынан түзүлгөн концерттик программа берилип жатканына байланыштуу Ош университети бир эле илимпоздордун жана бул илим менен билимдин ордосу болбостон маданияттын жана искусствонун ордосу болуп келгендигин баса белгилегим келет. Себеби ушул айтылуу Рыспаев Кадыровдон башталган биздин таланттардын жолу бүгүнкү күнгө чейин буучу кур болбой, улам жаңы таланттарды Кыргыз элине берип келе жаткан окуу жай катарында белгилүү. Болгондо дагы таза улуттук духта, улуттук колорит менен музыкалык чыгармаларды жараткан, оундорду жараткан, жана ошондой эле биздин адабиятта дагы бир топ өзүнүн эмгегин арнаган инсандарды тарбиялап чыгарган окуу жай болуп саналат. Бүгүн эми искусство жана маданият жөнүндө мен айта турган болсом, ошол Рыспаев Кадыровдон башталган даңктуу жол, андан кийин кыргыз эл акыны Жолболду Алыбаев, даңктуу оунчу Абдикерим Алымов, азыр кыргыз жергесине кеңири таанымал Кадыралы Артыков, Исрадин Аманбаев, Токон Эшбаев, Эгемберди Талипов, ошондой эле Ош университетинин дагы бир чоң сыймыгы, белгилүү оунчу, композитор, кыргыз эл артисти Ибрагим Жунусовду дагы биз ушул дайыма сыймыктануу менен атайбыз. Андан тышкары Бабыравшан Тургунбаев, Абдыманап Төрөбеков, Абдикерим Ахмедов, Исмаил Бакиров, Таалай Турдубаев, Эркин Кайымов, Мурат Сыргабаев, бүгүнкү күндөгү жаштардан мына белгилүү оунчу Төмөнбай Колдошов, Кенже Дүйшеева, скрипач кызы Аида Баякова, оунчу Эмил Балтагулов, биздин эң мыкты таланттарыбыздын бири Тайпери Кулубаева, Темир Назаров, Равшан Момунов, Айжамал Кабылова, Илиман Жалалов, Каныбек Дайырбек уулу, Нуртилек Абдыгапаров, Марсиана Дарманбек кызы, Догдурбек Акималиев, Элбарчын Мамедхалил кызы, жана мен дагы бир жолу ушул таланттарыбызды дайыма мындай бир сыймыктануу менен, суктануу менен айтам. Себеби ушулар менен мен канатташ болуп иштедим. Көпчүлүгүнө баягы булактын көзүн ачкандай болуп, булактын көзүн ачтык, таланттардын көзүн ачтык, алардын чыгармачылыгына дем күч бердик, аларга дайыма шыктануу бердик. Ошон үчүн бүгүн булар кыргыз музыкасында ошол музыкабыздын ополтоодой жүгүн көтөрүп кыргыз элине кызмат кылып аткан таланттар болуп саналат. Анан мен дагы бир талантыбызды унутуп кетипмин. Бул Замир Мырза деген жигитибиз ушул өзгөчө жаштардын арасында өтө популярдуу болгон ырчы жигитибиз. Бүгүн дагы Ош университетинде окуп аткан бир топ таланттуу студенттерибиз бар. Бир топ чыгармачылык иримдер, чыгармачыл клубтар бар, чыгармачыл топтор, группалар ар түрдүү багыттар боюнча иштеп атат. Бүгүн сиздер ошол таланттарыбыздын концертин көрүп дагы бир жолу Ош университети,
Ош мамлекеттик университети бул таланттардын ордосу болгондугуна күбө болосуздар деп ойлойм. Ал эми чыгармачыл инсандарга дайыма жан дүйнөңүздөрдө эргүү өчпөсүн, дайыма ушул кыргыз элине жакшы кызмат кылып, кыргыз элинин духун көтөрүп, келечекке дем күч берип кызмат кыла беришиңиздерди каалайм.